Салам урматтуу бизнес партнерлор, бүгүн сиздер менен жаңы рубрика Батырхановадан чыныгы отзыв, честный отзыв деп коелу эле. Бүгүн сиздер менен биз жаңы чыккан атырларга тест драйв жасайбыз. Мен биринчи жолу колдонуп көрөмүн. Кайсынысы мага чындап жакты, кайсынысы жакпады? Албетте мен сиздерге чынын айтамын. Кимдир бирөөгө мисалы үчүн ширин даам жаккан болсо, жыт жаккан болсо, кимдир бирөөгө зеленый, жандай холодный, морской деп коет, ушундай жыт жагат. Менин дагы өзүмдүн жактырган жыттарым бар. Өтө көп фабрикте. Азыр анда эмесе сиздерден тренди трики гоудан баштайбыз. Мага жардамга моундай блоттерлер келет. Азыр блоттерлерге себеп көрөбүз. Биринчи аромат менде бул тренди. Тренди бул кандай направленияга кирет? Цветочно-фруктовый ароматка кирет. Азыр себебиз бул жака. Сонун экен. Азыр үчөөнү көрөбүз. Азыр кайсынысы мага аябай жакты айтып беремин. Кийинкиси менде трики. Трики бул фруктовый направленияга кирет. Сепкенде эле апельсиндин жыты келди. Малина жыттанып атат. Азыр бул жерде аз окуп көрөйлү. Бул жерде ушу апельсин, бергамот да бар экен. Айтмакчы, мен бергамоттун жытын да аябай жакшы көрөм. Чай ичкенде мен сөзсүз түрдө бергамот, Earl Grey ичемин. Чай өзү көп иче бербейм. Негизи ичсем, бир гана бергамоту бар чай ичемин. Ушу бергамот, малина. Ушул нерселер экен. Так, анда эмесе Go. Бул бизде зеленый. Аябай сонун экен. Бул баягы свежести жакшы көргөндөр үчүн. Составы. Так, бергамот, зеленый чай, жасмин. Мен адашым окшойт, фруктовый зеленый деп. Бул цветочно зеленый ароматка кирет экен. Азыр эми кайрадан башынан трендин жыттайбыз. Сонун. Бул дагы сонун өзүнчө эле. Трики. Бул апельсин жыттанат экен. Тропический ушундай жыт экен. Сонун. Аябай сонун. Мага ушул трики көбүрөөк жаккандай болуп атат. Негизи мен цитрусовый ароматтар жакшы көрөм. Донна Феличе мен сүйүүм. Донна Феличени аябай көп иштеткенмин негизи. Сонун. Акыркы Go. Бул жандай свежий ароматтар жакшы көргөндөргө сонун болот экен. Анда эмесе кеттик. Азыр акырында дагы бир сериядан жыттап айтамын. Азыр менде бул жакта Ферик Мадемуазель жаңы чыккан аромат. Бул боюнча мен айтып бута албайм, анткени бизде мурда буга чейин Ферик Sensuel деген чыккан болчу, билесиздер. Биз аябай жакшы сатат элек. Эмнеге дегенде составында иланг бар болчу. Анан мен буну көргөндө эле мен бар бекен деп текшердим. Иланг бар бекен. Анан мускус менен амбрасы бар парфюмдарды аябай жакшы көрөм. Эмнеге дегенде булар феромондор, билесиздер. Мускус бул женский феромон, амбра бул мужской феромон да. Эгерде мускус бар болсо ароматта, ал сизди мындай женственный кылат, жана ушунчалык женственный, нежный, сонун кылып, ошондой кылып туруп сизди мындай берет да, адамдарга көрсөтөт. Ошол эле учурда амбра болсо составында, амбра бул более мужественный болосуң, более дерзкий. Жанагы айтат го, властная женщина. Вот властностьти как раз амбра берет да. Бул жакта амбрадагы мускус да бар да. Анан иланг бар бекен десем, иланг да бар экен. Эмне үчүн иланг? Иланг бар парфюмдарды көбүнчө жанагы давлениясы бар, жана ошо тахикардиясы барларга сунушташат. Анткени бул адамды успокаивать эте турган состоянияга алып келет да, абалга алып келет. Ошол илангдын эфирный маслосын колдонгондо дагы кадимкидей расслабление болот. Керек болсо баягындай катып калган дене дагы мындай жумшара түшөт да, мимикалар, беттин мимикалары да жумшара түшөт. Азыр текшеребиз. Бул албетте сонун. Азыр мен ноталарын окуп берем сиздерге. Сонун.
сонун экен. Албетте ар кимге ар түрдүү болот, бирок мага чын айтканда жакты, аябай жакты. Мен албетте силерге отзыв берердин астында мен сайттан отзывдарды көрдүм. Отзывдар жакшы, мага жакты деп, стойкости где-то 6-7-8 саатка чейин кармалат экен. Бул өтө жакшы, өтө мындай кийимиңе сиңип калганда болбойт, бул чарчатып коет адамды. Ар түрдүү атыр жыттанган жакшы, мага ошондой жагат. Мен ар түрдүү колдоном, кечине башка колдонуш мүмкүн, эртең башкача, деловой жолугушка кетип атканда амбрасы бар колдоном да. Мисалы буну ар бириңиздер колдонушуңуздар керек. Чын айтканда сонун экен, мага жакты жыты. Мага аябай жакты, сонун. Эми бизде Мурмур. Мурмур бул аябай аз хит болуп аткан парфюмдардын бири. Бул менин кызым колдонот Мурмурду. Эртең менен мектепке кетип атканда себеп кетет, аябай үйдү кийип алат. Бирок чын айтканда мага Мурмурдун жыты андай эле жага бербейт. Бул өтө сладкий жаккандарга Мурмур сөзсүз түрдө жагат. Анан бул карасын азыр чогуу ачабыз. Негизи мен себеп көрдүм. Бизде конференция болгондо көрдүк бардыгыбыз. Мага нол сары Мурмурга караганда карасы аябай жакты. Карасы жакты. Мынакей. Аябай көрүнүшү эле өтө сонун экен, Азыр бул жакта булуттерге себебиз. Шоколаддын жыты келди мага, сепкенде эле. Азыр бул жактан көрөбүз. Гурманский аромат. Ошо шоколад бар экен да, горький шоколад. Сепкенде шоколад жыттанды. Бул эми баягы шоколад ушундай сладкий жакшы көргөндөргө Мурмур аябай сонун туура келет. Кимге кайсыл аромат жагат жазып койсоңуздар болот. Жаңы Мурмурду иштетип көргөндөр оюңуздар жазып коюңуздар. Мага бирок бул ваниль, көбүрөөк ваниль жыттанабы эле. Белый шоколад экен, кокосовый экен да. Сливочный ириски дейт. Бирок билбейм, анча жакпайт мага. Бул сонун, жакшы. Бирок мен азыр могул жерде Ферик Мадемуазельди дагы отличать этип айткым келет. Буну Коко Шанельдин Мадемуазель дегенине окшоштуруштур да көбүчө. Так, анан Тренди Тикигодон кайсынысы жакты? Мага бул баардыгы эле сонун экен, булар жеңил, ушундай сонун жыттар экен. Мага цитрусу көбүрөөк жакты, анан зеленый жакты. Бирок мына малина болуп калбайбы экен? Бул деле сонун экен бирокчу. Бул дагы сонун экен. Азыр аралашып эле жатып калыптыр да. Бул свежесть сүйгөндөргө ушуну алыңыздар деп айтмакчымын. Буну кайерime чачайын? Бул ошо апельсин, аябай апельсиндин жыты келет экен да. Бул биринчи ноталар экен да, себеби. Сиздерге кайсыл парфюм жакты, кайсыны колдонуп көрдүңүз? Комментарийге жазып койсоңуздар болот. Анан Фаберликтен эң сүйгөн ароматыңыздарды жазып койсоңуздар болот. Айтмакчы, мен отзывдардан бирөөсүнө аябай маани бердим. Ошол Ферик Мадемуазельге чейин мен Desirable жакшы көрөт элем. Эми буну сүйдүм, биринчи бышыктан кийин эле сүйдүм деп жазыптыр. Desirable менин дагы сүйгөн парфюмум деп айтат элем. Desirable'дин жыты мен андан 3 флакон иштеткенмин. Аябай сонун. Queenship'тин фиолетовый түстөгүсүн дагы жакшы көрөмүн. Аябай жанагы дорогой, могул дагы ушундай экен да, жанагындай нишевый парфюмдарга окшош жыттанат экен. Жакты. Эгерде жолдошуңуздар сизге комплимент айтышын кааласаңыздар, анда Ферик Мадемуазельди сөзсүз түрдө алып колдонуп көрүңүздөр демекчимин. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.